гусул адебине кире берели иншалла. Эми гусул алгандарыңызды билебиз да турабы. Бирок азыр силердин шарапаттуу отурушуңар себебинен иншалла бул YouTube'га, Instagram'га чыгат. Мисалы, гусул жөнүндө түшүнбөгөн бир туугандарыбыз абдан көп. Силер азыр мына отурасыздар, билесиздер, бирок мынекен башка адамдардын иншалла ушуга амал кылышына себепкер болосуздар, макулбу? Мындай биз айтып атабыз, силер угуп атасыңар. Музаккара болду, башка адамдарга болсо эмне болду, машалла? Сабак болду, Аллаху акбар. Демек, гусул жуунуу экен, асала, тазалануу, машалла. Демек, гусул алуу, демек ошол көчө айтып аткандай, гусул ала турган нерсе жай жабылуу болуш жакшы экен дагы. Ошол гусул ала турган жерге сол бут менен кирүү жакшы экен. Ваннага, баняга, Баян менден баня жөнүндө сурашты, субханалла, эмне кылыш керек, кандай? Эми баня субханалла өз жууна турган жай, бирок эс ала турган жай болуп эсептелбейт да. Ошол себептен бизде көпчүлүктөрүбүз мисалы биз деле барып атабыз, барбайбыз деп айтпайбыз, бирок ошол авраттар жабылып болушу шарт. Биздин Ханафи мазхабы боюнча киндиктин астынан бул тизеден бир мындай деп коелу, же болбосо экөө деп койгула. Тизе турбайбы, ошондон бүгүлгөн тарабынан мындай экөө ылдый жагына чейин аврат болуп эсептелет. Шафиде болсо киндикти чогуу жапкан важип болот. Түшүнөсүзбү? Бизде болсо киндиктен ылдый жагы эмне болот? Киндиктен ылдый жагы аврат, а киндик өзү аврат болуп эсептелбейт. Эми эч ким менен талашкым келген жок, бирок ошо китепти мен ушунда окугам. Бирөөнү да бул туура эмес айтты деп айткым келген жок. Эмне экен ошол экен? Аврат түшүнүктүү. Киндиктен ылдый, тизенен ылдый болду. Эми бирок кээ бир нерселер бар, мындай этияттык иретинде киндикти жаап койсоңор жакшы болот. Түшүнүктүү болдубу? Талаш эмес экен. Демек, субханалла, ошондой бара турган жайга сол бут менен кирет экенбиз. Мүмкүн болушунча субханалла жылаңач болбо, жалгыз болсоңор дагы эмне экен ошо жылаңач болбогонго аракет кылыш керек экен. Эми өзүбүздүкү дегенде деле ошондо деле субханалла эмне экен бир аз өзүңөн уялбасаң башка кимден уяласың, туурабы? Уят өзүңөн башталат. Ошол себептен эмне экен мындай колдон келишинче машалла ошо жылаңачтанбай башка адамдар авратын көрбөй тургандай болуш керек экен. Анан тосулган жерде болуш керек экен. Hazreti Ümmü Hani айтат экен, мен дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Мекке ачылышы болгон учурда келгем дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Үммү Hani билесиз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам гусул алып жаткан абалында таптым. Алим Фатима, Алла разы болсун, бир нерсени кармап, аны пайгамбар тосуп турган экен дейт. Демек, тосула турган жерде гусул алган жакшы, жуунган жакшы экен. Сөзсүз эле гусул эмес, балки жуунганда деле тосулган жерде болгон жакшыраак болот. Эч качан ачынып алган болбойт. Эки эркек бир жерге кирип алган болбойт. Ачынып аял менен эки эркек, эки аял бир жерге ушундай жакшыраак эмес бул. Кийинкиси гусул алардын алдында дейт. Кана ида агтасала минал жанабати. Деп пайгамбар айткан, Айша небез айтат экен, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам качан гусул алардын алдында алгач эки колун жууч экен. Андан кийинкиси уяттуу мүчөлөрүн жууч экен, баягы кир болуп турган жерлерди. Андан кийинкиси денеде нажасат болуп турган болсо, мисалы эркек менен аял кошулуудан кийин, аял киши этек киринен кийин, мына ошол нажасаттарды жууш керек экен. Бирок сол кол менен жууган жакшы болот экен, машалла. Андан кийинкиси гусул алаардан мурда даарат алып алган жакшы экен. Мындай даарат, ошол гусул ала турган жерге кадимдей даарат аласыңар. Кандай даарат болот, бирок бутту жуубай турат экенбиз, машаллах. Анан кийинкиси качан гусул алып атканда кыбыланы карап турбаган жакшыраак экен. Кыбыланы карап турбаган жакшыраак экен, субханалла. Андан кийинси эгерде суу бутуна чогулуп турган болсо, анда акырында бутту жуушубуз керек. Мисалы, кээ бир жер бар, мисалы толуп калат суу. Ошондо эң акырында жуунгандан кийин ошол бутубузду эң акырында жууп коюш жакшы шарттардан экен. Сууга гусулда сууну көп иштетпеген жакшыраак экен. Жанагындай ысырап кылбаш керек. Негизи көп нерсе бар, бирок мына эртең менен эле ошо бир эме алып отурдум эле, китептен карасам, ысыраптын түрлөрүн айткан экен да. Ысырап бар экен, көрүнгөн ысырап бар экен, көрүнбөгөн ысырап бар экен.
Ошонун ичинде эмне экен, суу дагы ысыраптын ичинде жанагындай көрүнгөн мындай бир маанилүү ысыраптардын бири эсептелген. Эгерде кимде ким сууну көбүрөөк колдонсо, кээ бирлер бар, мисалы ачып коет дагы эле куюла берет, баягы жуунган деле белгиси боло берет туурабы. Эми бизде Кыргызстанда суу көп десек делек, мындай бир мисал бар экен. Бир күнү бир чоң бир аалым, уламанын шакирттери суунун этегине барып, чоң агып аткан дарыяга даарат алып баштаганда сууну ысырап кылба деген экен да. Дарыя агып атат. Бирок ошонун дүйнөдө ысырап кылба деген экен, көрөсүңөр. Демек биздин динибиз ушунчалык деңгээлде ушу сууну ысырап кылбайбыз. Эми канча суу кетиш керек десе, катуу болсо бир 5 литр суу кетишиге аракет кылыш керек. Мындай гусул жанагындай жунуптуктан тазалануу үчүн, мисалы эр аял кошулгандан кийин, аял этек кирүүнөн кийин, бала төрөп каны бүткөндөн кийин деген сөз бар да, ошол убакытта экен. Же болсо бияк жана келе турган болсо 1 литрге чейин, же болсо 3 литрге чейин деген дагы бар экен да, субханалла. Биринчи гуслаларда жанагындай даарат алып алып туруп, анан башка куюп, анан оң капталга куюп, анан сол капталга куюп, дененин баардык жагын ышкалап 3 жолудан жууш жакшы экен. Мына гусулдун шарттарынын бири өчүрүлгөн. Андан кийинси гусул алып атканда Куран окуп алган жакшыраак экен. Же болсо субхана дагы бир башка дуаларга кирип кетпеген жакшыраак экен. Жуунуп жатканда сүйлөшпөгөнгө аракет кылыш керек экен. Сүйлөп, бирөө менен телефонго коюп, азыр мен жууна кылайын, анан деген жок экен да. Анан саламдаша турган болсо, саламдашпаган жакшыраак экен. Эми ошол эле эместе көчө айтканбыз, ошо жуунуп жаткан жерге эч качан заара ушатпаш керек экен, Көчө эмне деп айтты элек? Заара ушатса эмне болот эле? Жакырчылыктын бир эшиктеринен деп айтылат экен, субхана. Демек ушулар Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адамдын жуунган жерине заара ушатуусуна кайтарган деп Тирмизиде субханалла ушундай бир хадис келипти туугандар. Демек мына ушундай экен. Тазалык бул имандын жарымы. Ибадатка биз эч качан дааратсыз кирбейбиз. Ошол себептен аалымдар дайыма даараттуу жүрүү бул суннату муаккада деп айтат. Дайымый пайгамбарыбыздын сүннөттөрүнөн бири болуп эсептелет. Дайыма даараттуу жүрүү бул олиялардын амалдарынан, же болсо Кудайдын достору деп коебуз. Ошол мезде таква адамдардын амалы. Ал эми гусулсуз жүрүү бул өзү өтө бир зыян. Эгерде бир адам гусул албастан жер жүзүнө баса турган болсо, керек болсо жер дагы жийиркенет экен. Бекем көптөгөн хадистер бир айтайын деген десем, гусулсуз жүрүүнү өзүңөр адат кылбагыла. Гусул ушундай бир амал, бул амалдын аркасында, мындай айтканда, бул баардык нерсе ачкычы болуп эсептелет. Гусулуң жок боло турган болсо, эгерде кимде кимде тамак жей турган болсо дагы, эгер пешине өткөрө турган болсо, кээ бир алда макру болот деп айткан. Гусулсуз. Эми эмне үчүн макру болот десе, анткени субханалла, ал көбүрөөк убакытка чейин гусул жок жүргөн себебинен дейт. Алда оору бар экен, ар жагында дагы нерселер бар экен. Ошол себептен баарыгы гусул алып, некен дайыма өзүнүн кандай жүрүшүбүздү карап жүрүшүбүз керек экен туугандар. Некен Алла Таала буйругу парз бул. Субханалла. Гусул алыш парз экен. Аракет кылышыга Аллах береке берсин. Таквачылыкты Кудай Таала бизге өзүбүзгө бекемирээк кармоо мүмкүнчүлүк бергенден болсун. Амин. Субханакалла хамдулилlah анта астагфирука ва атубу илейк.